Assalamu alaikum урматтуу жакшылар, кутмандуу күнүңүздөр менен көңүл буруңуздар. Бүгүн биз сиздерге дагы бир жакшы локацияда жайгашкан, өтө сонун жерден сатыла турган жер үйдү тартып көрсөтөбүз. Анда маалыматка көңүл буруңуздар. Баасы $132.000 бааланып атат, бир аз кеми болот. 10 сотук жер аянтында жайгашкан, короо сарайлары, бак дарактары, навестери, 3 бөлмөлүү, бардык шарттары каралган ушу временкасы бар. Бул жагында болсо 4 бөлмөлүү чоң үй бар достор. Анан жакшы жерин айтайынбы сиздерге. Ош шаарынын баягы Тешик таш базары, Жашылча мөмө жемиш базарын жакшы билесиздер го. Ал ушул эле айланага көчүп келген. 1 километр жетсе жетет, ашса ашпайт дегендей, кыскасын айтканда, Ош Араван негизги трассасы машина базарга жетпей, чоң мечит бар. Ошол мечиттин жанында Кыргызстан айыл деп арка турат достор. Ошонун жанында Ош шаардык мөмө жемиш базары жайгашкан. Ошонун түз жогору чыгып келсеңиздер, 1 километрге жетип жетпей, Нуралиев, Анарбай көчөсүн көрөсүздөр, жолдун оң тарабында жайгашкан. Ошол көчө менен түз күн батышты карай бир аз жүрсөңүздөр, эми номери жок, катарынан эсептей бересиз да, катарынан эсептегенде 7-чи үй. Сол жактагы ушул 7-чи үй. Сырты мына сары түстө, жашыл дарбазалуу. Кирип бара бересиздер буйруса. Кана жүрүңүздөр, сиздерге эми толугураак маалымат берели. Бул жерде интернет кабелдери, түнкү жарыктандыруулар бүт бардыгы орун алыптыр. Жакында канализация дагы келет, газ тартылуу иштери жүрүп жатат. Жакынкы кошуна айылдарга келип калды. Эми жүрүңүздөр. Дарбазадан киргенде бул жерге унаа токтотосуздар. Кошумча дагы 2-3 унаа батат экен, стяжкасы бар. Сонунда абасы таза, шаарга жакын, тынч, спальный айыл десек дагы жаңылышпайбыз. Жырга вес алганча жашай турган жер экен да. Мына бул жагында навеси бар, тандырканасы, отунканасы бар. Бул теректер, жаңгактар, кокон гиластар, анжир, алма, өрүк, бий алмалары бар экен да. Короо сарайлары бул жакта, үй чочок тапчандары бул жакта. Бул жакта анан временка кухнясы бар. Эми сиздерге чоңураак үйдү көрсөтөлү. Сонун. Мына жаз башталгандан күз чыкканга чейин ушул жерде отуруп эс аласыз, жатасыз, уктайсыз, чай ичесиз, тамактанасыз дегендей. Кана жүрүңүздөр. Бул жагы кире бериш жайы сөөрү тапчаны менен, сөөрү деп коет. Эми мурун ушундай нерсе мода болгон экен да. Бирок жакшы жери чындап мындай. Ушул жерде жатып уктаганга, тамактанганга шарт түзүлөт да. Жаш балдар патыр-путыр депсеп нары бери өтпөйт, тегиз болсочу. Сөөрүнүн жакшы жери ушунда. Жакшы панорамный терезе, пластик каражаттары менен кооздолгон. Туштагы бул эшикти ачып кире турган болсок, зал, конок бөлмөсү чаканыраак. Өзүңүздөр көрүп тургандай, көчө тарапты караган 2 пластик терезелери, акталган, сырдалган дубалдары. Эми анча-мынча буюм тайымдар калышы мүмкүн, анча-мынча эмеректер кетиши мүмкүн. Аны эми өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Бул бөлмөнүн узун турасын эсептей турган болсок, 6-га 4 размеринде, 5,5-га 4 размеринде болуп калат болжолдуу. Бул жагында болсо кирди чыкты 2 бөлмө. Бул жерде ушу кышында кыштап, жазында жаздайсыздар, салкындыкты караңыздар. Сыртта күн аябай ысык, бирок ушул бөлмөгө кирсең, үйдүн ичине кирсең салкын да. Бул жагында дагы ушу сөөрүсү бар экен. Анын ортолугунда кыш печкеси орун алган. Ушул жерден көпүлдөтүп отту жага бересиздер, кышында майкачаң кыштан чыгасыздар. Эсин айтымына караганда аз эле отун менен буйруса бир тамак пышат экен. Бул болсо спальный, өзүңүздөр көргөндөй, печканын экинчи тарабынан жылуулук берилип турат. Бул жерде ушул жатып уктап эс ала бересиздер буйруса. Жакшы, абырасы адамдын өзүнө тартат экен да. Жакшы, тыкан, таза, сонун үй экен. Эми бул 25-27 жыл болуп калыптыр салынганына. Ошондой болсо дагы азыркы салынган үйлөрдөн калышпайт. Анткени салкындыгы салкын, ремонту жакшы, тазалыгы таза. Сонун гүлдөрдү үй кожойкеси зыңк этип чекчейтип коюптур. Жипар жыт аңкып турат. Мына үй гүлдөрү дагы мындай. Караңыздар. Үйдүн бардык ушул айнектеринде, терезелеринде ушул гүл түбөктөрдү көргөнгө болот. Бул жака дагы бир киреличи, бул жагы дагы кирди чыкты. Бул ушул чакан ашканасы, үй бүлөңүздөр менен ушул жерде олтуруп тамактанасыздар, чаяк жуасыздар, тамактарды жылытасыздар. Муздаткыч бул жерде, чакан эмелеги бул тарапта, выдышкасы бар достор. Тамак кылсаңыздар
Асын шорот деп коеюн. Бул дагы ошол жанагы эле сөөрүчөсү, телевизор бар, Wi-Fi бар достор. Шаардагы шарттар каралган. Бул жагында болсо отту жагасыздар, газ келип калса жыргайсыздар демекчимин. Эмдеп каражаттар менен мына дубалдарды 1 метр, 120 метрдей неметиптир. Каптап чыгыптыр, жакшы. Дубал жакшы сакталат да сөйүнгөндөчү. Бул жакта эми терраса кылып өзүңүздөр сонун кылып алсаңыздар болот. Атайын темирлер даяр, сварка кылып алсаңыздар болот. Терраса кылып алганга жакшы шарттар түзүлгөн. Бул жагы менен биз гана бисмилла деп кирдик. Бул жагы дагы өзүнчө бир спальный. Улгайган ата-энелериңиздер болсо, ушул временкадан чыкпай эле кирип чыгып жашай берет. Аларга ушул ыңгайлуу. Мына кроваттар бар, эмеректер бар. Эми андан сырткары ушу улгайган ата-энелерге, балким жаштардын бөлмөсү болсо, жаштарга деле кыйынчылык жаралбайт. Бул жакта мына күзгү раковиналары менен, кийим жуугуч машинасы менен, моторлор бар экен, аристон бар экен. Бул жагында болсо, мына жуунучу жай жайгашкан, печкасы менен кошо кышын жазын ушул жерден тазаланып, жуунуп, сонун жеңилдеп калат экенсиздер да. Бир эшикти ачасыз, киресиз, чыгасыз, кыскасы каттап, жуунуп, таранып, каранып дегендей жүрө бересиздер да. Эми бак сарайларга барайлы. Кандай дедиңиздер? Мен акырын бүт кийимимди кийейин. Мечит, мектеп, бала бакчалардын бардыгына жакын агайын туугандар. Жолдоруңуздар асфальт. Болгону Нуралиев, Анарбай көчөсү гана бир аз асфальт болбой калыптыр. Бир 30-40 метрдей асфальттан бурулуп, таштак жолдон келип, унагыңыз менен келе бересиз. Бул жагында үй чочок. Буюрса сиздердин жакшылыктарыңыздарга дайым даяр, кафелденген жакшы. Эмеректери дагы бул жакта бар экен. Жакшы, сонун. Мына бий алмалар, жаңгактар. Бул сырткы ажатканасы бул жакта жайгашкан. Тоок кепе канаттуулар үчүн тетиги жакта атайын жер ажыратылган. Бул жагы болсо кой, эчки, мал кармайм десеңиздер, аларга дагы шарттар түзүлгөн достор. Сарайы. Кышкы жана жазга. Там башысы бар, чөп жыясыздар. Бул жагы мына ушундай. Жалпы 10 сотук, бир 12 түптөй ушундай теректери бар. Жарымы курулуш материалдарына жарап калган, жарымы түркүк стойка болот да. Жаңагы кенен экен, чоң экен. Кеттик, кана. Алга чүңүз биз эшикти жаап кирели. Документтер так, мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын, интернет кабелдери, түнкү жарыктануулар орун алган 10 сотук жер аянтындагы 4 бөлмөлүү чоң үй жана кошумча 3 бөлмөлүү временкасы бар. Ушул жер тилкеси сиздерге насип кылган болсун. Анан базарда иштеген, Жашылча мөмө жемиш базарында иштеген соодагерлерге дагы сонун мүмкүнчүлүк. Кулагыңыздарга күмүш сырга. Эгерде сиздер базарга жакыныраак жерден ушундай жер издеп жаткан болсоңуздар, анда издегениңиздер бизден табылды. Чалыңыздар, жамдаңыздар, соодалашыңыздар. Соодалашууда береке бар. Жакшы эле түшүп берет достор. $132,000 бир аз кеми бар. Балким варианттарыңыздар жакшы вариант сунуш кылсаңыздар, бул үй сиздики болуп калышы мүмкүн. Эсим номер экран астында камтылган. Чалып эми сооданы кызытасыздар. Бул жакта болсо склад дагы бар, ошону айтпай кетиппиз. Бул жагы эми сөөрү тапчан навес экен. Бул жагында склад. Пайдалана бересиздер, туугандар. Мен анда бул чыгарышты жыйынтыктадым чындап. Мага жагып атат. Шамалбак, дайым шамал жүрүп турганын сиздерге бир далилде берейинби? Мына. Мыналар нары бери ыргалып, оңго солго чайпалып, мына байкалып турат. Жакшы экен. Ассаламу алейкум. Тааныштуңуз жора жолдошторго бул видеону бөлүшүп коюңуздар. Балким жакшы бир сооптуу ишке шериктеш болуп калышыңыздар мүмкүн. Ассаламу алейкум. Соодаңыздарды берсин. Тапканыңыздарга жараткан өзү берекесин берсин. Тояштар, жакшылыктар өтө берсин ушундай үйлөрдө, уулуу үйлөр кыз чыганыңыздар. Амин.